Ош шаарында 3-чү эл аралык мода көргөзмөсү өтүп жатат. Дизайнер Тимур Турсункулов бул мода көргөзмөгө алгачкы ирет катышууда. Ал Казакстандын Жамбыл облусунан келген жана 6 жылдан бери дизайнерлик кесипте эмгектенип келет. Бул иш-чарага ал Кызгалдак аттуу топтом менен катышып, башка өлкөлөрдүн дизайнерлери менен тажрыйба алмашуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Санапталык үлкен дәрежеде өтүүдө, халыкаралык деңгейде 10 шақты елден дизайнерлер, қонақтар қатысуда. Кеше жастар дизайнерін өттік. Қырғыз елінен, өзбек елінен, қазақ елінен келген жас дизайнерлердің жұмыстарына таңғалудамыз. Біздің Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Байшешек, Қызғалдақ гүлдері менен олар қызыл кітапқа енген топтамамды осы гүлдерге арнап алып келдім. Көргөзмөгө жаш дизайнерлер менен катар тажрыйбалуу уз чеберлер да катышты. Алардын бири 82 жаштагы Тоткан Өскөнбаева. Ал 60 жылдан бери кыргыз кол өнөрчүлүгү менен алектенип 400дөн ашуун окуучуну тарбиялаган. Буга чейин дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында кыргыз үйү жана улуттук кийимдердин заманбап стилде айкалышкан топтомдору менен катышкан. Учурда ал келерки көчмөндөр оюндарына даярданууда. Кээде кол өнөрчүлөрдүн акчасы жок болуп калат. Андай болсо деле биз аракет кылып барганга аракет кылабыз. Өзүнүн ишине кызыккан адам бардык жерде жасаса болот да. Мен кыргыз кол өнөрчүлүгү мындан бияка өтө көп өнүгөт. Өнүгөт дагы дүйнөлүк рынок менен иштешибиз керек. Кудай буйруса, тынччылык болуп турса, ден соолук болуп турса, сөзсүз катышам деп ойлоп атам. Көчмөндөр оюнуна дагы, көчмөндөр оюнуна жөнөп барсам, ушу кийим боюнча дагы, тамак аш боюнча дагы, даже ал жерге биз боз үйдө музейди уюштурушубуз керек. Иш-чара Ош шаарынын Алымбек Татка этнографиялык комплексинде өтүп, алгачкы күндөрү студенттер арасында сынактар жана кол өнөрчүлөрдүн эмгектеринен жарманке уюштурулду. Андан соң Казакстан, Өзбекстан, Татарстан, Тажикстандан келген дизайнерлердин коллекциялары көрсөтүлдү. Жалпысынан 40ка жакын дизайнер катышты. Бул жылда өткөрөбүз деген ниет менен биз баштаган болчубуз. Кудай буйрса, ошол ниетибиз акырындан аткарылып жатат. Жана ошондой эле ниет кылганбыз. Бүт чет элдик дизайнерлерди чакырып, ошон менен биргеле бизде ушул Акбурга Fashion Week мода жумалынын алкагында конкурс өтүп турат жаш дизайнерлердин. Жана ошондой эле өзүбүздүн ушу жаш дизайнерлерге мүмкүнчүлүк берип, дүйнөлүк подиумдарга чыгаруу болчу максатыбыз. Азыр ошол максатка акырындан жетип жатабыз. Баса белгилеп кетчү нерсе, биз жылда Ош шаарында, Ош облусунда дизайнерлердин гана жаш өсүп келаткан дизайнерлердин конкурсун кылчубуз. Азыркы учурда болсо башка мамлекеттен дагы жаш дизайнерлер конкурска катышты. Бул Казакстандан, Өзбекстандан, анан Кыргызстандын студенттери катышып, быйыл өзгөчө ушул дагы өзгөчөлүк болду. Көргөзмөнүн соңку күнү чет өлкөлүк конокторго Ош шаарынын тарыхы жана кооз жерлери тааныштырылды. Нуржамал Алымкулова, Уран Адышев, ЛТР, Ош шаары.